Барыңарга жагымдуу күн достор. Бүгүнкү сабагыбызга кош келдиңер. Бүгүн силер менен биз эсеп боюнча 10 грамматикалык сабакты өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда аябай көп темалар бар. Ошолорду баарын өздөштүргөнгө, түшүнүүгө аракет кылгыла. Жакшы энергия менен бүгүнкү сабагыбызды баштайлык. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын эң биринчи темасы менин күнүм деп айтылат. Мындайча айтканда, өзүбүздүн күнүбүз жөнүндө кантип түрк тилинде айтсак болот, өзүбүздүн күнүмдүк рутиналарыбызды, эмнелерди кылабыз, эмнелерди кылбайбыз, ошолорду түрк тилинде айтууну үйрөнөбүз. Андан сырткары сааттар боюнча өтөбүз. Сааттарды түрк тилинде кантип айтабыз? Саат мынча мүнөт өттү, мынча мүнөт калды, ошол сааттар боюнча кенен түшүнүк алабыз. Андан сырткары бир канча мүчөлөрүбүз бар. Мисалы, дан önce, дан sonra, дан бери, дыр деген мүчөлөрдүн түшүндүрмөсү, бул мүчөлөр кайсы учурда кантип колдонулат, эмне маанини берет, ошолор боюнча өтөбүз. Андан сырткары биздин эң маанилүү жана бир аз оорураак грамматикалык темабыз бар. Ал белгилүү кечмиш заман. Мындайча айтканда, өткөн чак деген теманы өтөбүз. Өткөн чак, болуп өткөн нерселерди түрк тилинде кантип айтсак болот, ошолор боюнча өтөбүз. Анан тексттерди окуп, практикалык сабактарды кылабыз. Баарыбызга ийгилик, жакшы маанай менен, жакшы каалоо менен сабагыбызды баштайлы. Ар бир өтүлгөн темага маани берип, карап, бышыктайлы. Келгиле достор, сабагыбыздын башталышында эле өзүбүздүн күнүбүздү кантип айтсак болот, өзүбүздүн күнүбүз кантип өтөт, ошолорду түшүндүрсөк болот. Ошолорго даярданып көрөлүк, ошолорду үйрөнүп көрөлүк. Менин күнүм деген темадан мурун, баштоодон мурун ошо күнүмдүк колдонулган фразаларды, күнүмдүк биз эмне кылабыз, ошолорду түшүндүрүш үчүн керек болгон фразаларды үйрөнөлү. Диш фырчаламак. Диш фырчаламак тиш жуу дегенди билдирет. Кахвалты yapmak же болбосо кахвалты этмек. Булардын экөө тең. Таңкы тамактануу, завтракать деген сөз. Эркен kalkmak, эрте туруу, geç kalkmak, кеч туруу деген сөз да. Эркен kalkmak, geç kalkmak. Мисал үчүн, ben her gün erken kalkıyorum. Же болбосо, ben her gün geç kalkıyorum. Uyuya kalmak. Uyuya kalmak деген сөз бул уктап калуу деген сөз. Мисал үчүн, бир жака барам деп, саат 8ге будильник койгонбуз, бирок аны укпастан уктап калабыз, унутуп калабыз. Ошону түркчө уюя калмак деп айтабыз. Андан кийин rüya görmek. Rüya görmek бул түш көрүү деген сөз. Hazırlanmak, даярдануу. Alışveriş yapmak, соода кылуу. Мисал үчүн, дүкөнгө барып, маркетке барып, өзүбүзгө керектүү нерселерди алууну биз түркчө alışveriş yapmak деп айтабыз. Мисалы, кийимдер үчүн дагы ошону айтсак болот. Торговый центрге барып, соода борборуна барып, кийимдерди сатып алсак, ошол ишти alışveriş yapmak деп айтабыз. Акыркысы yemek hazırlamak же yemek pişirmek десек дагы болот. Бул экөө тең тамак даярдоо деген маанини берет. Diş fırçalamak, kahvaltı yapmak, kahvaltı etmek, erken kalkmak, geç kalkmak, uyuya kalmak, rüya görmek, hazırlanmak, alışveriş yapmak, yemek hazırlamak. Булардын баары биздин күнүмдүк турмушубузда колдонулган фразалар. Эми келгиле, benim günüm деген темада текстибизди окуйлу. Merhaba, benim adım Ayşe. Bugün size bir günümü anlatacağım. Sabah saat 7'de uyanıyorum. Önce yüzümü yıkıyorum ve dişlerimi fırçalıyorum. Sonra kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıda genelde peynir, zeytin ve ekmek yiyorum. Çay içmeyi çok seviyorum. Salam, menin adım Ayşe. Bugün men sizge bir günümü түшүндүрүп берем, айтып берем дейт. Sabah saat 7'de uyanıyorum. Sabah эртең менен saat 7'de ойгонум. Эң алгач эле бетими жууйм, yüzümü yıkıyorum деген сөз, бетими жууйм деген сөз. Ve dişlerimi fırçalıyorum. Жана тиштеримди жууйм. Андан кийин эмне кылам дейт? Kahvaltı yapıyorum. Таңкы тамакты жейм. Kahvaltıda genelde peynir, zeytin ve ekmek yiyorum. Таңкы тамакта көбүнчө peynir, сыр, zeytin, оливка жана ekmek, нан жейм дейт. Таңкы тамакта сыр, оливка жана нан жейм дейт. Çay içmeyi çok seviyorum. Çay içkенди аябай жакшы көрөм. Уламдысы. Saat 8'de okula gidiyorum. Okulda arkadaşlarımla buluşuyorum ve derslere giriyorum. Türkçe, matematik ve İngilizce derslerim var. Dersler çok eğlenceli. Öğle yemeğinde okul kantininde sandviç yiyorum. Saat 8'de mektepke baram. Андан кийин мектепте досторум менен жолугам дейт. Arkadaşlarımla buluşuyorum деген сөз, досторум менен жолугам ve derslere giriyorum. Андан кийин сабактарга кирем. Türk tili, математика жана англис тил сабактарым бар. Сабактар аябай эмне дейт? Eğlenceli, аябай кызыктуу дейт. Öğle yemeğinde okul kantininde sandviç yiyorum.
Түшкү тамакта окулдун, мектептин кантининде, ашканасында эмне жейм дейт? Сэндвич жейм дейт. Saat 3'te okul bitiyor ve eve dönüyorum. Saat 3'te mektep бүтөт жана мен үйгө кайтам. Dönmek деген söz, кайтуу деген söz. Evde biraz dinleniyorum ve ödevlerimi yapıyorum. Үйдө biraz эс алам жана үй тапшырмаларымды аткарам. Akşam yemeğini ailemle birlikte yiyoruz. Кечки тамакты үй бүлөбүз менен чогуу жейбиз. Sonra kitap okuyorum veya televizyon izliyorum. Andan кийин китеп окуйм же телевизор көрөм. Saat 10'da yatıyorum. Günüm böyle geçiyor. Saat 10'da жатам жана менин күнүм ушинтип өтөт дейт. Эң аягында эми сизге суроо берип атат. Сенин күнүң насыл кечиyor деп. Бул жерде биз өзүбүз кантип өзүбүздүн күнүбүздү түшүндүрүп берсек болот, мисал катары көрдүк, жаңы керектүү фразалык этиштерди үйрөндүк. Эми достор кезек силерде. Сабакты баштоодон мурун видеону пауза кылгыла дагы өзүңөрдүн күнүңөр кантип өтөт, күн сайын эмне кыласыңар, канчада турасыңар, кандай жумуштарды аткарасыңар, ошолордун баарын азыр текстте окугандай кылып, үлгүнү пайдаланып жазгыла, видеону пауза кылып жазгыла. Бул силердин практиканы үчүн аябай керек. Андан кийин сааттар тууралуу сүйлөшмөкчүбүз достор. Сааттар түрк тилинде кантип айтсак болот? Саат мынча сааттан мынча мүнөт өттү, саат мынчадан мындай жолугушуу бар деген сыяктуу сааттарды, мүнөттөрдү түрк тилинде айтуунун жолдорун үйрөнөбүз азыр. Сааттарды билүүдөн мурун биз түрк тилинде цифралардын туура окулушун, туура жазылышын билишибиз керек да. Биз цифралар боюнча эң башкы сабактарды өткөнбүз. Кыргыз тилинде цифралардын аталыштарына окшош, бирок кээ бирки жерлерде өзгөчөлүктөр бар. Ошол цифраларды жакшы билсек, сааттардын туура аталуусун айтууга оңоюраак болот. Сааттар боюнча негизги маалыматтар: сание деген бул секунд деген сөз. Жазып алгыла, экрандан көрсөтүп атам. Сание секунд. Экрандагы жазуулар аябай кичинекей болуп аткан болсо, чоңойтуп көрсөңөр болот достор. Сание секунда. Мисалы 60 сание, 60 секундда 1 dakika, 1 мүнөт бар, Dakika мүнөт. 60 dakika 1 saat. 60 dakika 60 мүнөттө 1 saat болот. Мындай айтканда 1 saatта 60 мүнөт бар. 30 dakika yarım saat. Кыргыз тилиндегидей эле 30 мүнөт жарым саат деп айтылат. Ал эми 15 dakika чейрек деп айтылат. Кыргыз тилинде чейрек барбы жокпу колдонулабы билбейм. Бирок түрк тилинде 15 dakika деген сөз чейрек деп колдонулат көбүнчө. 15 dakika деп да колдонулат, чейрек деп да колдонулат. Анан там саатлер дегенден баштайлык. Там саатлер бул тоголок сааттар. Saat sabah 7, saat öğle 11, sabah saat gece 9, saat gece 9. Мисалы saat 7, saat 11, saat 9 деп айтсак деле болот. Анан мындай дагы да тагыраак билдириш үчүн sabah 7, akşam 7, öğle 11, gece 11 деп айтсак болот. Мындай айтканда эртең мененки 11, түштөн кийинки 11, кечки 11 деп айтыш үчүн ушул сөздөрдү колдонушубуз керек. Тактап айтыш үчүн да мисалы. 30 dakika yarım saat дегенди биз бучук деп дагы колдонобуз. Жана бучук деген сөз сааттарды айтууда көбүрөөк колдонулат. Мисалы 6,5, 12,5, 19,5 же болбосо 7,5. Бул жарым деген сөз. Мисалы 6,5, 6 жарым, 12,5, 12 жарым, 7,5, 7 жарым деген сөз. Түшүнүктүү болду, Азыр силер эмнени билишиңер керек? Сание, dakika, saat, çeyrek, yarım, buçuk деген сөздөрдүн баарын жакшылап жатташыңар керек. Андан кийинки темалар ушул сөздөр менен болот. Эми келгиле, дагы оорураак темага келелик, сааттар боюнча. Эгерде могу саатты мисалга алып карайбыз да, могу тегерекчени карагыла. Saat 12'den 6'ga чейинки убакытты өтүп аткан болсо, анда geçiyor деп айтабыз. Geçiyor. 12'den 6'ga чейин. Бул жак тарабы geçiyor деп айтылат. Ал эми 6'dan 12'ge чейинки тарабы көрсөтүп аткан болсо мүнөтүбүз, анда ал kala деп айтылат. Же болбосо dakika var деп айтылат. Мисал үчүн saat 9:45. 9 деген бияк, 45'i да ушул жакты көрсөтүп турат. Демек 9:45 болгондо 10го канча мүнөт калган болот? 10го 15 мүнөт калган болот. Демек биз 9:45 деп эмес, 10го 15 мүнөт калды деп айтат экенбиз түркчөдө. Ona çeyrek var. Же ona çeyrek kala десек болот. 15:45. 15'те бул жагын көрсөтөт, saat 3'tü. 45 бул жагын көрсөтөт. 45 бул тарабын көрсөтүп аткан үчүн var же болбосо kala деп айтабыз. 4'e çeyrek var. 3'e 20 var. 7'ye 5 var деп. Мисалы 6:55'те биз 6:55 деп эмес, 7'ge 5 мүнөт калды деп колдонот экенбиз да. Ал эми өттү деген саатты айтыш үчүн geçiyor деп айтабыз. Мисалы 10:15, onu 15 geçiyor. Onu çeyrek geçiyor десек болот. 4'ü çeyrek geçiyor.
3'ü 20 geçiyor. 7'yi 10 geçiyor. Мынтип бөлүп алабыз да достор. Азыр көрсөтөйүн. Мына саатты тең ортосунан 2ге бөлөбүз. Анан мүнөтүнө карайбыз. Сааттын өзү эмес, мүнөт тарабы кайсыл жакты көрсөтүп атат. Эгер мүнөт тарабы 12ден 6га чейинки жакты көрсөтүп аткан болсо, бул geçiyor деп колдонулат. Бул жерде мисалдар көрсөтүлдү. Мисалы 10-15 өттү деп атат. Анан бул жерде 10'у чейрек geçiyor деп атат. 15 бул жакта болгон үчүн geçiyor деп айтабыз. 45 болуп калса, же 31 болуп калса, мисалы могул жерде, анда мунун биягы уже кала деп, же болбосо var деп өзгөрүп кетет. Англис тилинде сааттарды үйрөнгөн болсоңор, ошол жактагыдай эле да. Мисалы 6дан 29 өткөн болсо, 6'yı 29 geçiyor деп айтабыз. 6'yı 29 geçiyor. 6 31 болуп кеткен болсо, анда 6'ya жок, 6 31 болуп кеткен болсо, 7ге өтүп кетет дагы, 7'ye 29 var деп айтып калабыз. Бул жерде айтыш үчүн могул я же болбосо y деген мүчө маанилүү. Geçiyor деп айтсак y деген мүчөнү колдонобуз. Кала var деп айта турган болсок я деген мүчөнү колдонобуз. Там сааттер. Там сааттер тоголук сааттар деп айттык, Андан сырткары мисалы бул жерде 6,5, 5,5, 12,5 дей турган болсок, 6,5, 5,5, 12,5 деп бучук деген сөздү колдонуп кете беребиз. Ярым деген ордуна бучук колдонулат да, жарым деген ордуна. Саат качта деген суроого жооп берели эми. Саат канчада? Мисалы сүйлөмдөр менен да. Айча saat 8'de uyanıyor. Saat 8'de. Kançada? 8'de. Saat 9'da işe başlıyorum. Saat kaçta? 9'da. Biz saat akşam 5'te işten çıkıyoruz. Saat kaçta? 5'te. Бул жерде таате мүчөлөрү колдонулат. Биз муну өткөнбүз. Таате кантип колдонулат экенин. Андан кийинкиси бучук деген сөз. Бул жарым деген маанини билдирет. Annem her gün 7.30'ta kalkıyor. Bizim dersimiz 1.30'ta bitiyor. Sizin işiniz 6.30'ta bitiyor mu? Деп таате мүчөлөрү саат качта деген суроого жооп бериш үчүн колдонулат. Бул жерде жана өттүк, саат 9:45 болгондо 10'га 15 мүнөт калат деп айтат турган. 10'a çeyrek kala, 4'e çeyrek kala, 3'e 20 kala, 7'ye 5 kala. Kaldı деп айтылат да, kaldı деп которулат. Geçti деген болсо, бул өттү деп айтылат. Мисалы саат 10'dan 15 өткөндө үйдөн чыгам. 10'u çeyrek gece evden çıkıyorum. 4'ü çeyrek geçe Ali geliyor. Мындай айтканда 4'төн 15 өткөндө Ali келет деп атат. Çeyrek деген бул 15 деп өттүк. Келгиле эми көнүгүү иштеп көрөлү. Видеону пауза кылып, ушул сааттарды жазылышын таап көргүлө. Бул жерде саатты жазылышын таабуудан мурун, достор, силерге күнүмдүк жашоодо, күнүмдүк турмушта колдонулган оңой жолун айтып берейин. Мисалы кала, кече деп башыбыз айланып калды, бирок аны башыбыз айланса дагы сөз түрдө үйрөнүшүбүз керек, билишибиз керек аны. Анткени эртең бирөө ошентип сүйлөп калса же тексттерден көрүп калсак, башыбыз айланып калбаш керек да. Бирок күнүмдүк турмушта түрктөр ушул вариантын көп колдонулат жана муну эстеп калуу оңой. Мисалы 17:00 биз кыргызча эмне деп айтабыз? 5 деп айтабыз. Саат канча болду десе 5 болду дейбиз. Түрк тилинде дагы саат 5 же болбосо акшам саат 5 деп айта беришет. Акшам 5. Мисалы 9:45 дегенде деле 9:45 деп эле айта беришет. 10'a çeyrek var бул официалдуу варианты. Ал эми 9:45 geçiyor десек, бул күнүмдүк турмушта колдонулган варианты. 5:50 официалдуу түрдө, мындай түрүндө 6'ya 10 kala же болбосо 6'ya 10 var деп айтабыз. Нормальный күнүмдүк турмушта болсо 5:50 деп айтабыз. 12'yi 12 geçiyor desek bolot, же болбосо 12 12 desek bolot. 7'yi 23 geçiyor desek dagы болот, же болбосо 7:23 деп койсок болот. Saat kaç? 7:23. Saat kaç? 12:12. Saat kaç? 9:55. Saat kaç? 10:50. Saat kaç? 3:18 деп койсок болот. Бул күнүмдүк турмушта оозекиде, сүйлөөдө көбүрөөк колдонулган варианты. Ал эми башка варианттарында мисалы 3'ü 18 geçiyor, 10'a 1 10'a 11'e 10 var, 10'a 5 var деп ушул жанагы официалдуу варианты колдонулат жазуу түрүндөгү мисалдарда. Келгиле достор, эми ушул көнүгүүлөрдү неофициальный варианты менен иштеп көрөлү. Пауза кылгыла, иштегиле. Телевизионда haberler akşam 7'de başlıyor. Geçinde saat 7'de başladı deydi. Saat 8:20 geçe otobüse biniyorum. Saat 8:20 geçe
otobüse biniyorum. Toplantı 1.30'da başlıyor. Çoğuluş 1.30'da başladı. Seni 10.45'te okulda bekliyorlar. Seni 10.45'te mektepte kütüşöt. Hastanede 12 çeyrekte randevum var. Oorukhanada 12'den 15 ötkөндө справкам бар дейт. Демек достор, үйрөндүк, Бул жерде маданий түрдө, официалдуу түрдө жазылып айтылышы дагы бар экен. Алар бир аз татаалыраак, бирок көбүрөөк көңүл буруу менен эстеп үйрөнүп калсак болот. Анан күнүмдүк турмушта кенен колдонулган варианты дагы бар экен. Жана анын кыргыз тилиндегидей эле. Саат канча? Саат 6. Саат канча болду? 6:23, 5:50, 6:40, 11:55, 8:15 деп айтсак боло берет. Болгону чейрек, бучук дегендерди унутпашыбыз керек. Ошол эле сааттарга байланыштуу дагы бир темабыз бар достор. Бир нерседен бир нерсеге чейин деген маанини билдирет. Силерге темабыз алгач жакшыраак түшүнүктүү болуш үчүн кыргыз тилинен мисалдарды келтирип берейин. Мисал үчүн, саат 8-ден 9-га чейин китеп окуйм. Апам 8-ден кечки саат 9-га чейин иштейт. Асан 10-дон 10:30-га чейин жол жүрөт. Бактыгүл эртеден кечке балдары менен отурат. Эжем дүйшөмбүдөн жумага чейин окуйт. Мындайча айтканда, кандайдыр бир окуянын саатка же убакытка байланыштуу, мындайча айтканда кайсы убакта башталып, кайсы убакта бүтүшүнө байланыштуу мүчөлөрдү, сөздөрдү айтып атат бул жерде. Кайсы бир кандайдыр бир нерсе, окуя кайсы убакта башталат, качанга чейин созулат, анан качан бүтөт, ошолордун баарын көрсөтүп берип атат. Демек, дан я кадар деген мүчөбүз ушул кызыл менен көрсөтүп турган сөздөрдү, маанилерди айтыш үчүн түрк тилинде колдонулат экен. Дан я кадар деген сөз да, мүчө. Бул дан, ден деген сөз, бул мүчө тамгага, бул тамгалар ошол цифраларга уланат, сааттарга уланат. Мисалы 7-ден, 6-дан, 5-тен, 4-тен деп, дан, ден, тан, тен деген мүчөлөрдүн уланышы боюнча, мисалы мурун акыркы үндүсү а болсо дан болот, тан болот, же болбосо кыты, чыпы тамгалары келсе тан болуп өзгөрөт деп биз мурунку сабактарда өткөнбүз. Ошол эле эрежелер ушул жакта иштейт. Эгер ал эрежелерди билбесеңер, ошолорду жакшылап кайра кайталап чыккыла. Аларды кайталап убактыбызды кетирбейли бул жерде. Мисалдарды көрсөтүп атат бул жерде. Театро акшам 10-дан 11:30-а кадар сүрөжөк. Театр кечинде 10-дон 11:30-га чейин болот. 10-дон 11:30-га чейин. 10-дан 11:30-а кадар. Бүгүн сабактан акшама кадар окулдайм. Бүгүн эрте мененден кечке чейин мектепте болом. Сабактан акшама кадар. Ocaktan Şubat'a kadar okul tatil. Yanvardan fevralga çeyin mektepte kanikul deyt. Saat 12:30'dan 15:30'a kadar toplantı var. Mындайча айтканда, saat 12:30'tan 3:30'a kadar toplantı var деп атат. Дан деген мүчө кыргыз тилиндегидей эле дан, ден, тан, тен деген маанини берет. А кадар, я кадар дегендер болсо чейин деген маанини берет. Мынчадан мынчага чейин. Түшүнүктүү болду, Келгиле, ушул темабы түшүнүктүү болсо, ушул жерге мүчөлөрдү улап коюп жазгыла. Пауза кылгыла видеону, анан сүйлөмдүн маанисине жараша дан, я кадар деген мүчөлөрдү улап тууралап жазгыла. Жазган болсоңор мен туура жообун көрсөтөйүн. Saat 2'ye kadar oraya geliyorum. 2'ye чейин ал жака барам дейт. Melda деген адамдын аты. Melda sabah 8:30'tan akşam 7'ye kadar çalışıyor. Melda sabah 8:30'tan akşam 7'ye kadar çalışıyor. Melda эрте менен 8:30'dan кечки 7'ge чейин иштейт. Konferans pazartesinden cumaya kadar devam ediyor. Konferensiya düşönbü gündөн juma günkө чейин уланат. Sabah 8:30'tan öğleden sonra 2'ye kadar Türkçe öğreniyoruz. Эрте менен 8:30'dan түштөн кийинки 2'ge чейин Türkçe öğreniyoruz. Her akşam Taksim'den Sultanahmet'e kadar yürüyorum. Ар кечинде, күн сайын кечинде Taksim'den Sultanahmet'e чейин барам, жөө басам дейт. Toplantı kaçtan kaça kadar sürecek? Toplantı kaçtan kaça kadar sürecek? Çoğuluş kançadan kançaga çeyin bolot.
Akşama kadar işim yok. Yardım istiyor musun? Kechkiге чейин жумушум жок. Жардам каалайсыңбы? Дейт. Демек, кыргыз тилин жакшы билген болсоңор, кыргыз тили менен байланыштырсак болот экен бул теманы, достор. Бир нерсеге чейинкини, мисалы, дан кадар деп атпайбы? Дан деген кыргыз тилиндеги мүчөдөй эле 8ден, дон, 10дон, 9дан, 7ден деген маанилерди берет, дан деген түркчөдө. Бул дан деген мүчө ошо азыркы айткан мүчөнү берет. А кадар деген болсо ошого чейин деген берет. Мисалы, 7ге чейин, 6:55ке чейин дегендер сөздүн акырындагы тамгага байланыштуу я, е, а, деп уланып өзгөрүп кете берет. Бул теманы жакшыраак түшүнүш үчүн жана айткандай мүчөлөрдүн уланышы боюнча теманы жакшылап өздөштүргүлө. Мисалы, үндүү тамга болсо дан кошулат жана чыгыш жөндөмөсү деп өтпөдүк беле? Үнсүз тамга болсо дем болот дегендей. Же болбосо мисалы КТЧБ тамгалар менен келсе, тамгаларыбыз өзгөрүп кетет деген эрежелерибиз бар. Чыгыш жөндөмөсү деген теманы жакшылап өздөштүргүлө. Анан могу кыргызча мисалдын жакшылап могу мисалга темага байланыштырып алсаңар, темабыз оңой болот. Анан практикалык көнүгүүлөрдү иштегенди унутпайбыз. Андан кийинки темаларыбызды улай эле дан önce, дан sonra деген эки мүчөнү карап көрөлүк. Түрк тилинде булар кантип колдонулат жана кандай маанини берет. Негизи дан деген мүчөлөр көбүрөөк колдонулуп атат. Демек, биз эмне кылышыбыз керек? Жана айткандай эле табыш, чыгыш жөндөмөлөрүн жакшылап үйрөнүп, ал мүчөлөр кантип өзгөрүлөт, мисалы тамгага жараша кантип өзгөрүлөт, кайсы тамга кошулуп калат, кайсы тамга кемип калат, ошолордун баарын жакшылап үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн ошондо гана биз ошол дан önce, дан sonra, дан ден деген мүчөлөр катышкан баардык темаларды жакшы өздөштүрөбүз. Түшүнүктүү болуш үчүн алгач кыргызча мисал бере кетейин. Тамак жегенден мурун колду жуйбуз. Өлүп калуудан мурун туура жашоо керек. Сабактан кийин кафеге барам. Кыштан кийин күн жылып жаз келет. Демек, дан önce деген önce деген мурун деген билдирет да. Демек, тамак жегенден мурун, калуудан мурун. Демек, дан önce деген калуудан мурун, жегенден мурун деген маанини берет экен. Ал эми дан sonra деген болсо, сабактан кийин, кыштан кийин деп кандайдыр бир нерседен кийинкисин билдирет. Мындайча айтканда, орус тилинде до, после деген сөз бар, англис тилинде before, after деген сөз бар. Түрк тилинде önce, sonra деген сөз бар. Кыргыз тилинде мурун, кийин деген сөз бар. Ошол темаларга байланыштуу да. Дан önce, дан sonra, мадан önce, дыктан sonra деген мүчөлөр. Бул мүчөлөр кандайдыр бир нерседен мурун же кандайдыр бир нерседен кийин боло турчу окуяларды көрсөтөт. Биз yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz. Biz tamak jegенден murun kollarımızı жуйбуз. İşten sonra İngilizce kursuna gidiyorum. İşten sonra İngilizce kursuna gidiyorum. Жумуштан кийин англис тил курсуна барам. Okuldan sonra sinemaya gidiyoruz. Мектептен кийин кино көргөнү барабыз, дейт. Демек, бул жерде sonra же önce деген мүчөлөрдүн колдонулушун көрдүк. Мындайча айтканда, кандайдыр бир нерсе болуудан мурун мындай болуш керек, же кандайдыр бир нерсе болгондон кийин мындай болуш керек деген маанини билдирет. Дан önce, дан sonra бул мүчө, дан деген мүчө сөзгө уланат. Андан кийин önce дегенди кошуп койсок мурун деген маанини билдирет. Ошо дан дегенден кийин sonra дегенди кошуп койсок анда кийин деген маанини билдирет. Келгиле, азыркы өткөн мисалыбызды карап, видеону пауза кылып, ушул көнүгүүнү иштеп көрөлү. Иштеген болсоңор, келгиле, карап көрөлүк анда. Кечиресиздер, бул мадан önce, дыктан sonra дегенди айтпай калыптырмын, э? Мадан önce, дыктан sonra дегендер булар этишке уланган мүчөлөр. Дан önce, дан sonra деген бул жөнөкөй ата тобушторго уланат. Ал эми мадан önce, дыктан sonra деген бул этиштерге уланат. Кыймыл аракетти билдирген сөздөргө улай турган болсок, анда мадан önce, дыктан sonra деген маанилерди алабыз. Эми уyu деген сөз бул этиш, уюмак деген. Uyu madan önce mutlaka kitap okuyorum. Uyumadan önce mutlaka kitap okuyorum. Uktoodan murun sözsüz kitap okuyum deydi. Mutlaka деген söz, sözsüz деген söz. Onlar kahvaltıdan sonra yürüyüş yapıyorlar. Alar tangkı tamaktan kийин жөө басышат. Mert askerden döndükten sonra evleniyor. Mert askerden келгенден кийин үйлөнөт.
Өзүңөр көргөндөй, мисалы кахвалты деген сөз бул таңкы тамак деген сөз. Бул ата точ. Демек бул ата точ болгон үчүн дан деген мүчө уланды. Ал эми уюмак же болбосо дөнмек деген сөздөрдү карасаңар, мадан же болбосо дүктен деген мүчөлөр уланды. Бул жакта көргөнүбүздөй, дыктан же мадан деген экөөнүн бирөөсү уланды маанисине жараша. Жана бул этиш экенин көрсөтүп атат. Бирок мааниси бирдей эле. Мисалы кахвалтыдан sonra, дөндүктен sonra деген ошондон кийин деген маанини берип атат да. Filmden önce bilet al. Filmden önce bilet al. Derya sınıfa herkesten sonra giriyor. O hep geç kalıyor. Derya klaska barından giyin giret. Al daima geç kalat deydi. Hava çok soğuk. Paltonu almadan önce dışarıya çıkma. Abar aябай soğuk. Paltongdu albay turup sırtqa çıkpa. Деп атат. Бул тема түшүнүктүү болду. Андан кийинки ошол эле мүчөлөргө окшош дагы мүчөлөрүбүз бар. Дан бери же болбосо экинчи мааниси дыр деген мүчө. Дан бери деген бул кыргыз тилинде дагы ушундай дан бери деп колдонулат. Мисалы, ал чоңойгондон бери мени укпай калды. Досум китеп окугандан бери аз сүйлөй баштады. Түркияга келгенимден бери көп нерсе өзгөрдү. Алия уктап тургандан бери тамак жей элек. Кыргыз тилинде кантип колдонушун түшүндүк. Дан бери деп кандайдыр бир нерсе өткөн чакта кандайдыр бир убакыт мурун башталган жана ошондон бери созулуп келатат. Демек бул дан бери деген маанини билдирет. Англисче since for деген мүчөлөр бар го, ошол маанисин берет да. Дан бери ve dır yapıları fiilin ne zaman başladığını ya da ne kadar süredir devam ettiğini anlatmak için kullanılır. Бул дан бери же болбосо dır деген мүчөлөр кандайдыр бир окуянын, этиштин качан башталганын, же болбосо качандан бери уланып келатканын көрсөтөт дейт. Misal үчүн, 3 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Мындай айтканда, 3 seneden beri Türkiye'de yaşıyorum деген сөз да. 3 жылдан beri Türkiye'de жашап атам. 3 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Ekim'den beri bu ofiste çalışıyorum. Октябрдан beri bu ofiste иштеп жатам. Sen ne zamandır seyahat etmiyorsun? Sen kança убакыттан beri seyahat кылбай жатасың дейт. 2000'den beri evliyim. Мындай айтканда 2000 жылдан beri үйлөнгөнмүн дейт. Эми кайсы учурда дан бери, кайсы учурда дыр деген мүчөнү колдонобуз. Ошолордун эрежелерин окуп көрөлүк. Бул биринчи колонканы карайбыз. Eğer fiilin başlama zamanı belirtiliyorsa sadece dan beri yapısı kullanılır. Fiilin başlama zamanı belirtilmiyorsa dan beri de dır da kullanılır. Биринчи карай турган эрежебиз. Эгерде биздин окуябыз качан башталганы көрсөтүлүп аткан болсо, анда только дан бери дегенде колдонулат экен. Качан башталганы белгисиз болсо, анда экөө тең колдонулат экен. Кайталайм. Эгерде биздин окуябыз качан башталган, именно точный нерсеси айтылганы бар болсо, анда дан бери деген колдонулат. Ал эми точный качан башталганы айтылбаган болсо, анда экөө тең колдонула берет. Мисалы, Ekim'den beri bu ofiste çalışıyoruz дейт. Ekim'den beri. Именно точный кайсы айда башталганын көрсөтүлүп атат. Эким бул октябрь деген сөз. Октябрдан бери бул офисте çalışıyorum дейт. Демек, бул окуянын качан башталганы көрсөтүлүп атат. Октябрдан деп. Демек, бул жерге дан бери деген колдонулат экен. Мисалы, ал окуясы жок, мындай качан башталганы жок, качан башталганы так айтылбаса, анда дан бери деле, дыр деле экөө тең колдонула берет экен. Экинчи эрежебиз gün, hafta, ay, yıl gibi zaman bildirilen kelimeler çoğul ekleri kullanılarak her iki durumda da kullanılabilir. Gün, hafta, ay, yıl gibi zaman bildiren kelimeler çoğul ekleri kullanılarak her iki durumda da kullanılabilir. Örnek, günlerden beri ders çalışıyor, günlerdir ders çalışıyor. Yıllardan beri onunla arkadaşız, yıllardır onunla arkadaşız. Эгерде gün, hafta, ay, yıl булар кошулуп айтылып аткан болсо, буларды көптүктөргө айлантып туруп, эки мүчөнү тең колдонуп, мүчөбүздү жаза берсек болот экен. Günlerden beri ders çalışıyor, günlerdir ders çalışıyor. Günler деп биринчи көптүктөргө өзгөртүп алды. Андан кийин günlerden beri, günlerdir деп экөөнү тең дан бери дир деген мүчөлөрдү колдонуп, экөөнү тең улап, качандан башталганын, кайсы убакытка чейин созулганын көрсөтүп атат. Келгиле видеону пауза кылып, эми ушул көнүгүүнү иштеп көргүлө.
İştep көрсөңөр келгиле. Туура жообун карайлы. Ne zaman geliyorsun? Seni 2 saattir bekliyorum. Же болбосо 2 saatten beri bekliyorum. Uzun zamandan beri onu görmek istiyorum. Uzun zamandır onu görmek istiyorum. Sabahtan beri evdeyiz. Çok sıkıldık. 8 aydan beri, же болбосо 8 aydır ailemden uzaktayım. Yolda kaza var. Saat 7'den beri trafikteyiz. Otobüsteyim ve yanımdaki kadın çok geveze. İstanbul'dan beri konuşuyor. Anneannem geçen salıdan beri bizde kalıyor. Kaç sene bu işte çalışıyorsun? Kaç seneden beri bu işte çalışıyorsun? Kaç senedir bu işte çalışıyorsun? Geçen haftadan beri hastayım. Nergiz 23 Ekim'den beri İzmir'de. Nergiz 23 Ekim'den beri İzmir'de. Nergiz 23 Oktyabr'dan beri İzmir'de дейт. Темабыз түшүнүктүү болду деп ойлойм достор. Курста окуп жаткан окуучуларыбызга тесттин аягында кошумча ушул темаларга байланыштуу мисалдарды, видеолорду берем. Ошол жерлерден көрүп, дагы да детально түшүнүп, дагы да кененирээк маалымат аласыңар деген ойдомун бул мүчөлөр боюнча. Курста окубай жөн эле видеону көрүп аткандар болсо, анда ушул темаларга байланыштуу көптөгөн кошумча видеолорду көрүп чыгыңыздар. Мынакей достор, ушуну менен сабагыбыздын аягына келип жеттик. Бир аз темалары соорураак, көбүрөөк болду. Башыңар айланып калышы мүмкүн. Бирок достор унутпагыла, көбүрөөк кайталоо менен, көбүрөөк практика менен бул темаларыбызды жыйынтыктасак болот. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта тургула, өзүңөргө жакшы карагыла.